2011 жылы баштадык. Жөн эле пустой бош орун болчу да. А дегенде 5 литр сүт алып келип коебуз. Аны бышырып коебуз. Андан кийин 10 литр алып келет, анан 20 литр алып келет, анан 30 литр, 40 литр болуп отуруп, 50 килограмм сүт алып келгенде уже переработканы баштадым мен өзүмчү. Аябай кыйналдык. Күнү түн иштеп, түнкү саат 4-кө чейин иштеген күндөрүм болду. Пенсияга чыгып алып. Кудайга шүгүр азыр улам жаңы новшество болуп атат, элдер иштеп атат, ар бир жылына жумуштарды алабыз, аларды тарбия сабаган окутабыз, жана жаштар иштейт. Творог жасайбыз. Азыр моцарелла деген сырды жаңы жасап баштадык. Брынза жасайбыз, анан сулугуни жасайбыз. Азыр жана голландский сырга жаңы өткөн атабыз да. 4-5 эле киши иштечү. Андан кийин азыр Кудайга шүгүр бир менеджерлер менен сүт ташып келгендер менен чогуу бир 20-25 кишиге жакындап калды. РСК банк менен сотрудничество мындан бир 7 жыл мурда баштаган. Жүрүп анан РСКга барып как раз ушундай өндүрүш бар эле десек келип тартып алып антип анан көрүп кетишкен. Көрүп кетишип анан сразу кредит алганбыз. Буга чейин көп банктар менен иштедик. Андан кийин РСКга подбирать этип алдык. РСК бизге аябай жакты. Бизге ылайык өзүбүзгө дагы.